жизненный кызык окуяларды айтып турам дебедим беле. Жакында бир эки кокма окуя болду. Эки атактууга жолугуп калдым Кыргызстанда. Бирисинде ВЕФА центринин маңдайынан премьер-министрдин замы Бакыт Төрөбаевга жолугуп калдым. Капыл-тапыл карпа куруп алдыма чыкты. Мени көрүп чочуп кетти. Дагы башка жакка карап калды. Менин да бет маңдайыма чыгып аткандыктан же кызыктап калды, же буйтап басып кете албай. Ана мен сразу айттым. Эмне? Көрмөксөн болосуң. Десем, мен кайра ормоюп карап калды кечке. Мындай алып караганда Бакыт Төрөбаев ким болуп калыптыр? Мен үчүнчү лично. Баягы мен Атамбаевди элесиңер да. Нагыл эле послать этчимин, чымарт этчимин да Атамбаевди. Бул Бакыт Төрөбаев дегенин билесиңер, Атамбаевдин алдында эмне деп публично признался. Сиз айткан сөзүңүз мага дары болсун деп жиберген. Сиздин айтканыңызды угабыз деп жиберген. Дегенде Атамбаев, дары болсун деп эсиңерде ошо кадр, телекадр. Так что Атамбаевдин астында бийлеген Төрөбаевди мен ошентип обузалап койдум. Азыр зам премьер-министр отурат го. Так что уровень деген другой у меня. Атамбаев менен кармашып жүргөнүмө ким болуп калыптыр. Так, экинчи окуя. Ош базардан кетип баратып, жана эме барбы? Одиночка митингер. Өндүрүш Токтонасаров. Ошол чыгып калды, налып кирди, налып начып кийип кеп эле проблемаларын айтып кирди. Ушинтип мени бир уголовный дело изип койгонун тепсиретип. Дегенде мен ормой карадым дагы. Анан Кашынбай тим жүрбөйсүңбү? Кашынбай. Кашынсаң ошо деп, уголовный дело кот. Десем, мен жаман көзүмөн карап алды, шарт басып кетти. Шунака